Биздин үйдүн документин ушул малга чейин бербей ойнотуп бири-бирине төңкөп келип жатышат. Мен сизден суранам. Ош шаарынын тургуну Ширин Пазылова тагдырдын чоң сыноосуна кабыл турат. 5 жылдан бери өмүрү төшөккө байланган. Ага 2015-жылдагы кырсыкка кабылганы себеп болгон. Ал өлүм менен алышып ушул күнгө жеткенин айтат. Ак бурага чөмүлгөнү барабыз деп кокустан ушундай болгон. Башым менен ташка сайылып, эч жерим иштебей калган. Ошондон бери төшөктө жатам. Больницага жаттык. Больницада 1 айдай реанимацияда жаттым. Врачтарга ыраазычылыгымды билдирсем, рахмат, ошолор мени карап, операция кылып, эме кылып, экинчи жолу операция болосуң деди. Бирок экинчи жолу операция болбой калдым. 2 жолу даярдашты Бишкекте операцияга. Бирок операция болбой калдым. Бир кулагым ирим менен кан аралашып, укпай калды. Врачтар ону карап, тазалап, сакайткандан кийин экинчи жолу операция кылабыз деп мени дарылaganda ыстымым 40ка көтөрүлүп кетип, ошо мен дагы калып калдым. Пазылова жөлөк пул алып жатканына 1 жыл болгон. Деген менен ал дары-дармегинен ашпайт. Ден соолугу үчүн коомчулуктан каражат жагынан жардам күтөт. Майдаланып отуруп, алар деле кымбат экен. Алган акчабыз эч нерсеге жетпейт. Лечение алганга кичине жардам болсо жакшы болмок эле. Лечение алып эме кылайын деген болчумун. Ошо дары-дармекке көбүнчө акча дары-дармекке көп кетип калат. Алган акчам эч нерсеге жетпейт. 4 000 эчтеке жетпейт экен, дарыдан эле ашпайт. Пазыловалар жашап жаткан бул үй 30 жылдан бери талашта. Турак жайдын документтери атасынын бир туугандарында. Алар үйдү бошоткула деп коркутуп жаңжал токтогой келет. Анын айынан атасын ур токмок алышып, ушул жылдын сентябрь айында бул дүйнө менен коштошкон. Акыры атамды жеп бүтүрүштү, жок кылышты. Урматтуу Камчыбек Ташиев, мен сизден суранам. Ушуну карап койсоңуз, бизге жардам бериңиз, суранам сизден. Биздин үйдүн документине жардам бериңизчи сиз. Сизге үнүм жетет деген үмүтүм чоң менин. Төшөктө тура албайт, отура албайт. Дагы жакшы эл журтум бар экен, жардам берип, кичине карап атышат. Мен ушу Ташиев Камчыбектен суранат элем. Ушу үй маселеси боюнча бизге жардам берсе. Ушу жылдан бери 1987-жылы келгенмин. Ушу жылдан бери үйдүн документи жок. Документи көрө элекпиз. Документи бербейт. Сагынбаевдер, Адылдар, Нуржакандар бекитип алып, бири-бирине төңкөйт. Балдарым учету ар жерде, учетко тура албайт. Ушинтип кыйналып бүттүк. Ушу Камчыбек Ташиевден суранат элем. Ушу бизге окшогон бечераларды карап, кичине көйгөйлөрүн чечип берсе жакшы болот эле. Жогорудагы видео тасма ушул айдын 5-январында тартылып, Регион телеканалынын эфиринен кеткен. Бул кайрылууну уккан Камчыбек Ташиев Ширин Пазыловага материалдык жардам жөнөткөн. Учурда Шириндин кубанычында чек жок. Кубанычым койнума батпай, азыр эмне деп сүйлөшүмдү билбей жатам. Унчалык болот деп бирөө ойлободум эле. Рахмат Камчыбек Ташиевке. Өмүрү узун болсун, оорубасын. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен тынч болсун. Бүт жакшылыктарды каалайм. Эч качан оорубасын, ишине ийгилик каалайм. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен тынч болсун. Сиздерге ham чоң рахмат. Сиздер аркылуу ушундай болуп атат. Кече ошо колунда чогуу иштеген акалар келди. Бирөөсүнүн эле аты эсимде калыптыр. Акыл деген ака. Рахмат ушуларга. Базарда бар жогун көчүрүп келген окшойт иштени. Эмнерге бар жок жайнатып коюп, ун, май, этке чейин бар жок тап келди. Жазга жете турган продукта кылып 44 000 акча берди. Леченияга, дары-дармегиңизге деп. Рахмат ошо Камчыбек Ташиевке. Азыр кубанычым койнума батпай жатам. Кыйла 2 ай 3 айлык дарынын немесин берип кетиптир. Рахмат, өмүрү узун болсун. Кудайым өзү колдосун, иши жүрүшө берсин. Жараткан Кудайым сиздердин дагы өмүрүңүздөр узун, ден соолугуңуздар чың кылсын. Эч качан оорубаңыздар. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, Регион, Ош шаары.